Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, бүгүн кыргыз спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп комментарий калтырып коюңуздар. Кыргыз оор атлетчиси Эмиль Молдодосов Кореяда өтүп жаткан Азия чемпионатында кичи күмүш медалын жеңип алды. Ал 10 май күнү 89 кг салмагында жалпы 16 спортчунун арасында күчүн сынап көрдү. Булкуп көтөрүүдө алгач ал 160 кг штанганы көтөрсө, андан соң 166 кг салмагын багындырды. Ал эми 3-чү аракетинде 169 кг салмагына барганы менен көтөрө албай калды. Булкуп көтөрүү аракеттеринин жыйынтыгы боюнча ал кытайлык спортчуга 14 кг уттуруп, экинчи орунду алды. Ошондой эле түртүп көтөрүү боюнча Молдодосов бир гана аракетин ишке ашырып 187 кг салмагын багынтты. Анын жыйынтыгы суммада 357 кг түзүп, 7-чи орунга жайгашты. Кыргыз спортчусу Мунарбек Сейитбек уулу Өзбекстанда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында жарым финалга чыкты. Ал 57 кг салмактагы мушкерлер арасында күчүн сынап жатат. 10 майда жарым финалга жолдомо берчү беттешти. Ал принципиалдуу атаандаш тажикстандык Асрор Вахидовду жеңип алды. 3 раундтун жыйынтыгында калыстар чечимди биздин мушкердин пайдасына чыгарды. 12 май күнү финалга чыгуу үчүн Мунарбек өзбекстандык Абдумалик Халоков менен мушташат. Ал Азия чемпиону жана 2 жыл мурун дүйнө чемпионатында 2-чи орунду алган мушкер. Биздин спортчуга ийгилик гана каалайбыз. Көкбөрү боюнча жеңиш майрамына карата уюштурулган мелдеште ийгиликтүү болгон командалар канча суммадагы каражат утканы белгилүү болду. Турнир эске салсак, Жалал Абадтын Тел Тору ат майданында өткөн. Жогорку лигада чемпион аталган Оштун Достук командасы 700 000 сомго ээ болду. Ал эми Сары Өзөн командасы 400 000, Ынтымак 200 000 сомго ээ болсо, Мурас командасы 100 000 сом алды. Жаштык менен Альянс алтын командалары 50 000 сомдон алышты. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.